Бул Акбура 2 айлы үчүн алды ондогон жылдар бою күтүп келишкен суунун келишинче. Мына быйыл гана ошол максатыбыз ишке ашып отурат. Көрсөк болобу? Көрсөтүп койсоңуз. Бул сырттан чыгып калуу суубуз. Кара Суу районуна караштуу Акбура 2 айылынын тургуну Гүлкумар Жусупова үйүнө чейин суу келгенине кубанып турган учуру. Ал үй бүлөсү менен суунун келишине кир жуугуч машинеден тарта жуунуучу бөлмөгө чейин даярдап алган. Даже мына кир жуугуч машинам иштеп атат. 2-3 саатта бошоткоп турган күндөр болду. Көчөнүн башынан бир эле крантыбыз бар да, алда напор аз болчу. Эл өз күчү менен чыгарды бул сууну. Биз үчүн кир жуугандан бошодук, мына машинкабыз иштеп калды. Балдар дагы канча убактысы кетет эле сууп келиш үчүнчү. Анан оор нерсени көтөрүшөт деп байкуш балдарыбыз. Буга чейин эч кандай жардам болгон жок. Буга чейин эл башчыларыбыз ham иштешти, бирок жыйынтык чыккан эмес да. Мына буюрса 2-3 айдын ичинде чыгарып алдык. Бул жакшы көрүнүш. Айыл менен Ош шаарынын ортосун канал гана бөлүп турат. Шаарга жанашып турганына карабай, тургундар 10 жылдан ашуун ичүүчү суунун азабын тартып келишкен. Өтө кыйын болгон. Челектеп чакалап ташый элек да, эми чакалап ташыган элестетип көр канчага жетет. Күнүнө жок дегенде 200-300 литр суу иштетесиң да. Экономдойт элек. Сууну коюп бир иде жууганда дагы коюп кийинкисине ошого жууйт элек. Анан шланга менен ташыйт элек, очередь, уруш талаш, кээде кышында токтоп калат суу, али тоңуп калат да. Анан крантыбызды эми эл көп болгон үчүн тез оңдошко туура келет. Бири келип жууп кетет, бири келип дагы бир нерсе кылат. Кыйынчылык болду эле көп эле. Эми үнүбүз Кудайга жетип, мына суубуз келип кубанычтабыз өтө. Акбура 2 айылындагы 700 түтүн ичүүчү сууга каражатты өздөрү топтоп, жалпысынан дээрлик 2,5 миллион сомдой жумшашкан. Каражаттан сырткары айылга чейин суу түтүгүн жеткирүү да кыйынчылык жараткан. Аракет менен болду, сөзсүз түрдө кыйынчылык деле болду. Себеби бизде бул тартып келе жатканыбызда элдин өзүнүн демилгеси акчасы менен болгондуктан биз баягы айылдардан өткөрдүк да суулардычы. Айылдан өткөргөндөн кийин ал жерден кээ бир кыйынчылыктар болду, кээ биринин үлүшүнөн өткөнгө туура келип калды, кээ биринин чаркарына туура келип калган учурлар болду. Акбура 2 айыл макамын 2013 жылы алган. Бирок айылга жашоочулар 2007 жылдан тарта эле олтурукташа баштаган. Тургундарды ичүүчү суу менен камсыз кылуу үчүн бир нече жылдан бери мамлекетке долбоор сунушталганы менен ишке ашпай келген. Мамлекетке проектибиз тайырлы өзүчү. Буну күткөнгө биздин элдин чыдамы болбой калды негизинечи. Анан элдин ошо өзүнүн күчү менен уюштуруп, анан ошол мезгилде сүйлөшүп, бардык элди бир ынтымакка чакырып, бардык элди ошо суу көйгөйү боюнча биз өзүбүз эле чыгарсак болбойбу, араптарды күтпөй, мамлекетти күтүп отурсаң 2-3 жыл өтүп кетет экен. Деп анан ушул сунушту киргизип, ар бир көчөдө көчө башчылары айрыкча кызмат кылышты, элдерди туура түшүндүрүп, ынтымакка чакырып бардыгын. Ошо суу көйгөйүн 45 күндө ишке ашырдык да, мындай жеткен. Айыл тургундары алдыда канализация түтүктөрүн коюуну, жаратылыш газын алып келүүнү пландашууда. Буга чейин Светте да өз каражаттарына тартышкан, өз көйгөйлөрүн өздөрү чечкен айылдыктар үчүн социалдык объектилердин бири да курулай элек. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.